Саламатсызбы? Кандайсыздар? Жакшы? Үч эле сизге суроо кыскамыз. Кайра суроого чакырып атат. Эмне максат менен чакырып атат? Абалдар кандай жүрөт? Эми тергөөнүн талабы экен. Көп нерсени тергөөнүн сыры үчүн, кызылыш үчүн кол койгондон кийин көп нерсени айта албайт экенсиң. Эми мен август айынан бери чет мамлекетте бизнес маалектенип жүргөнмүн. Өзүңөр билгендей, кызылчу чыкканы кайра Кыргызстанга келип, тергөө менен кызматташып, мага болгон жалалардын бардыгын бетин ачуу мен үчүн өзү кызыктармын. Буюрса тергөө менен кызматташып, киши жооп суроолоруна жооп берип атам. Эч кандай кысым көрсөтүлбөйбү? Жок. 700 миллион долларга кандай тийишиңиз бар? Эми 700 миң долларга мен бүгүн так жана дана айтып кетейин. Менин 700 миллион долларга эч кандай 7 тыйына дагы менин тиешем жок. 7 тыйына да тиешем жок менин. Сайма Етин таанысызбы? Тааныбайм. Көргөн эмесмин, аны менен мамиле да кылган эмесмин. Буга чейин сиздин байлыктарыңызды укук коргоо органдары текшерип чыккан, атайын органдар. Ага кандай? Эми укук коргоо органдары мени 7 ай текшерди. 7 айдын ичинде мага эчтеке табылган жок. Салык боюнча кичине түшүнбөстүк талаш тарыштар болду. Бизге айтылган сумманы биз төлөп бердик. Бул жакта эмне деген суроолорду берип атасызбы? Эми айтпадымбы, тергөөнүн сырларын сакташ үчүн мен кол коюп чыктым да, кызыкчылык үчүн. Эч кандай кысым болгон жокпу? Жок, кысым болгон жок. Учурда социалдык тармактарда болуп жаткан окуяларга кандай кабыл алып атасыз адам катары? Бүгүнкү күндө мына азыркы күндө мага болуп аткан жалган жалалардын бардыгы жалган, биринчиден. Экинчиден, бүгүнкү менин аброюма шек келтирип, мага жалган маалыматтарды тараткан бүгүнкү күндө али Токтокуновго жана Ширин Айтматовго жана башка журналисттерге мен бүгүнкү күндө сотко бердим. Алар менен сотто далилдешебиз. Ал эми Азаттык болсо, Азаттык радиосу эл аралык деңгээлде болгондуктан мен Азаттыкты дагы эл аралык деңгээлде сотко даярданып жатабыз. Рахмат силерге. Тергөө аяктады же дагы уланабы? Тергөөнүн аягына чейин мен Кыргызстанда болуп, бул кетпейм. Буюрса ушул жерде болобуз. Ал эми кийинкиси качан болот экен? Айтылган жокпу? Бул чакырышат, чакырганда келебиз да. Рахмат. Рахмат силерге.